Салам, чоң оятасыңар. Arduino платформасынын негизиндеги микроконтроллер боюнча акыркы жыйынтыктоочу сабагыбызга кош келдиңиз. Бүгүн жөнөкөй акылдуу үй долбоорун ишке ашырып баштайбыз. Элестетиңиз, эртең менен ойгондуңуз, бар доолор автоматтык түрдө жыйналып, бөлмө күн нуруна толуп турат. Үйүңүз муздак болсо жылытып, ысык болсо муздата турган автоматташтырылган системаңыз жагымдуу климатты тууралап койгон. Ойгончу малыңызга даярдалган ысык кофе, кааласаңыз музыка. Кийинип даярданып жумушка жөнөтүңүз. Үйүңүз сиздин кеткениңизди түшүнүп, бардык керексиз жарыктарды, электр приборлорун өчүрүп, электр үнөмдөө режимине өтөт. Ошону менен катар эле коопсуздук системасын ишке келтирип, эшиктерди кулпулап, көзөмөл камераларын иштетет. Сиз болсо каалаган маалда смартфон аркылуу үйүңүздүн акыбалын көрүп тура аласыз. Кошунаңыз сизге жолукканы келдиби же балким уурулар үйүңүзгө кирдиби? Система кыймыл сенсору аркылуу баарын аныктап, видеого түшүрүп алат. Сиз кайда гана болбоңуз, ошол эле смартфон аркылуу бардык сенсорлорду, электр оокаттарын башкара аласыз. Кеч кирди, жумуштан келдиңиз. Жашыруун код жазылган картаңыз аркылуу эшиктин кулпуларын ачып үйгө кирдиңиз. Бар доолор автоматтык түрдө жабылган. Сиз кирген бөлмөлөрдүн жарыктары автоматтык түрдө жана баштады. Кааласаңыз колуңузду 2 жолу чабыңыз. Жарык жанып өчөт. Түн киргенде үй уктоо режимин иштетип, жарыктарды өчүрүп бөлмөлөрдү жагымдуу жылуулукта кармайт. Сиз болсо эч камсаноосуз уйкуга кетесиз. Себеби сизди кайтарган коопсуздук системасы бар. Газ, суу, өрттү аныктай турган сенсорлор керектүү жерлерде жайгашып, ар кандай өзгөчө кырдаалдарда сигнализация аркылуу өз учурунда кабар берет. Керек болсо, ал кырдаалдар менен күрөшүүгө дагы аракеттенет. Бул сиздин адаттагы күнүңүз. Эми жогоруда каралган жумуштардын баарынын кылуунун кажети жок. Мындай система кинолордо эле болчудай сезилиши мүмкүн. Бирок автоматташтыруу жана оокат интернети тармагындагы технологиялардын тез өнүгүшүнүн аркасында бул реалдуу заманбап үй десек болот. Ошол эле себептен акылдуу үйдү түзүү көптөгөн адамдар үчүн жеткиликтүү болгонун айта алабыз. Сиз дагы бүгүн эле ушундай акылдуу үй системасын орнотуп алсаңыз болот. Ал үчүн кымбат системаларды сатып алуунун кажети жок. Өз колуңуз, өз күчүңүз менен эле курай аласыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда ушундай үйдүн жөнөкөй түрүн жасоого киришебиз. Аягына чейин көрүңүз, комментарий калтырып, лайк же дизлайк басып коюңуз. Биз баштадык. Алгач, акылдуу үй деген эмне экенин кененирээк карайлы. Акылдуу үй бул заманбап технологияларды күнүмдүк жашоого алып келүүгө негизделген концепция. Максаты күнүмдүк жашоону жеңилдетүү, ыңгайлатуу жана коопсуз чөйрө түзүү. Акылдуу үй ар кандай түзүлүштөрдү жана системаларды бириктирип, алардын автоматтык режиминде иштөөсүн жана үйдүн жашоочуларынын муктаждыктары менен каалоолоруна жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Келгиле, бул система эмне кыла аларын карайлы. Энергияны үнөмдөө. Система адамдардын үйдө болушун, чөйрөнүн шарттарын эсепке алып, жарыктандыруу жана жылытууну оптималдуу пайдаланууга жардам берет. Бул сиздин энергетикалык төлөмдөрдү гана азайтпастан, айлана чөйрөгө тийгизген таасирди дагы азайтат. Коопсуздук. Коопсуздук тутумдары сиздин үйүңүзгө ишенимдүү көзөмөл жүргүзөт. Газ, түтүн, кыймыл аныктагычтары, камералар жана сигнализация сиздин коопсуздугуңузду көзөмөлдөйт. Коркунуч болгон учурда сиз дароо билдирме аласыз. Бул мүмкүн болгон коркунучтарга тез жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Ыңгайлуу башкаруу. Система үйдүн бардык тутумдарын башкаруунун ийкемдүү жана ыңгайлуу жолун камсыз кылат. Муну смартфонуңуздагы мобилдик тиркеме же үн жардамчысы аркылуу жасай аласыз. Бул сизге каалаган жерден түзмөктөрдү башкарууга жана үйүңүздүн абалын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Күнүмдүк иштерди автоматташтыруу. Акылдуу үй сизге автоматтык сценарийлерди жана чечимдерди түзүүгө мүмкүндүк берет. Алар сизди күнүмдүк иштерден бошотот. Мониторинг жана отчеттуулук. Акылдуу үй электр энергия, газ жана суу сыяктуу ресурстардын сарпталышын көзөмөлдөп, анализ кыла алат. Бул ресурстарды натыйжалуу башкарууга жардам берет. Мындан тышкары, бакчаларды сугаруу, үй жаныбарларын багуу, медициналык контролду дагы аткара алат. Булар бардык мүмкүнчүлүктөрдүн бир бөлүгү эле. Бул курс жаңы баштоолучуларга арналгандыктан, биз жасоочу система түзүлүшү жагынан жөнөкөй болсун.
себеби ар бир адам аны жасай алуусу керек. Өзүбүзгө тапшырма коелу. Arduino Uno'nun негизинде үйдүн коопсуздугун, эшиктерди кулпулоо системасын, бөлмөлөрдүн климатын көзөмөлдөө системасын, алардын жарыктандыруусун, жалюзи пардоолорунун абалын жөнгө салууну жана бул системалардын бардыгын интернет аркылуу колдонуучуга смартфон жана веб платформа менен башкарылуучу жөнөкөй акылдуу үй иштеп чыгуу. Акылдуу үй жасоо боюнча биринчи тааныштыруучу сабагыбыз соңуна келди. Кийинки сабактарда акылдуу үйдүн башкаруу системасын курап, кодун жазабыз. Алыстабаңыз, суроолор болсо комментарий калтырыңыз.